Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн силерге жагымдуу күн каалаймын. Мен Каракол шаарындагы номер 3-гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мүсүрбаева Элнура Сагыновна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн. 2-класстар үчүн кыргыз тили жана окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы дарак жемиши менен баалуу. Сабактын максаттары: дарак жемиши менен баалуу экенин билишет. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу өсөт. Жаратылышты баалоону, таза кармоого тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү: дарак жемиши менен баалуу экенин билишсе, ой жүгүртүүсү, эске тутуусу өссө, жаратылышты баалоону, таза кармоого тарбияланышса, анда сабактын максатына жетебиз. Балдар, келгиле өтүлгөн сөздөрдү эске түшүрөбүз. Бул эмне? Туура, балдар. Алма. Бул алмурут. Бул кара өрүк. Бул шабдалы. Балдар, бул жемиштер кайда өсөт? Силер кандай деп ойлойсуңар? Туура, балдар. Алма, алмурут, кара өрүк, шабдалы даракта өсөт. Макалды окугула, тилиңерди жатыктыргыла. Дарак жемиши менен таанылат. Адам акылынан таанылат. Шумкар учушунан таанылат. Келгиле дагы кайталайбыз. Дарак жемиши менен таанылат. Адам акылынан таанылат. Шумкар учушунан таанылат. Белгиленген сөздү дептерибизге жазабыз. Дарак жемишинен таанылат. Бул жерде белгиленген сөз дарак. Төмөнкү сөздөрдү пайдаланып, жемиштерди сүрөттөп жазгыла. Ширин, бышкан, тоголок, сүүрү, кызыл, кычкыл, сары, таттуу, көгүлжүн, кара. Алма кандай? Алма кызыл, ширин, тоголок, бышкан. Алмурут кандай? Алмурут ширин, таттуу, сүүрү, сары, бышкан. Шабдалы кандай? Туура. Шабдалы ширин, кызыл, таттуу, бышкан. Кара өрүк кандай?
kara örük, kөгүлжүн kara, şirin, bışkan, kıçkıl. Oku kitabındagi dialogtu okugula. Çıpalak bala menen Ulukbek. Çıpalak bala: Ulukbek, sen emnени жакшы көрөсүң? Men bananды жакшы көрөмүн. Ал даамдуу. А сен эмнени жаман көрөсүң? Men лимонду жаман көрөмүн. Ал кычкыл. Оку китебиндеги текстти чогуу бирге окуйбуз. Акылай Алмурутtu жакшы көрөт. Алмурут ширин. Азат Шабдалыны жакшы көрөт. Шабдалы да ширин. Чыңгыз кара өрүктү жаман көрөт. Кара өрүк кычкыл. Алёша лимонду жаман көрөт. Лимон кычкыл. Суроолорго жооп бергиле. Акылай эмне үчүн Алмурутtu жакшы көрөт? Алмурут ширин. Азат эмне үчүн Шабдалыны жакшы көрөт? Себеби Шабдалы ширин. Чыңгыз эмне үчүн кара өрүктү жаман көрөт? Себеби кара өрүк кычкыл. Алёша эмне үчүн лимонду жаман көрөт? Себеби лимон кычкыл. Балдар, бүгүн биз сабакта эмнелерди билдик? Дарак жемиштери менен баалуу экенин билдик. Жемиштерге алма, алмурут, кара өрүк, шабдалы кирерин биз билдик. Келгиле балдар, суроолорго жооп беребиз. Алма кандай? Алма кызыл, тоголок, ширин, бышкан. Алмурут кандай? Алмурут ширин, таттуу, сүйрүү, сары, бышкан. Шабдалы кандай? Шабдалы ширин, кызыл, таттуу, бышкан. Кара өрүк кандай? Кара өрүк көгүлжүн кара, ширин, бышкан, кычкыл. Келгиле балдар, кайрадан макалдарды окуп, тилибизди жатыктырабыз. Дарак жемишинен таанылат. Адам акылынан таанылат. Шумкар учушунан таанылат. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми үй тапшырманы жазабыз. Үй тапшырма: азыркы кайталаган макалды жаттоо. Ошону менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.
саламатта калыңыздар.